Биринчиден ушул баардык ушул келип жаткан биздин 3 министрибизге ийгиликтерди каалайбыз. Ушул күнгө чейин иштешкенбиз, үчөө менен тең. Чындыгында өзүнүн иштерин билген жакшы министрлер. Айрыкча ушул Алым Кадыр Сабырдинович сиз менен да иштешкенбиз буга чейин. Гүлнара Маршева сиз менен да иштештик, абдан жакшы иштештик. Чындыгында ушул медицина тармагын бир аз болсо дагы жолго салдыңар деп айтып кетет элем да. Эми менин суроом Алым Кадыр Сабырдинович сизге да. Мына сиз билесиз, Кытай мамлекети Ош шаарына Актилек кичи районуна больница салып берген да, шаардык больница. Ошол жерге чоң бир оборудованиясы келген, азыркы күнгө чейин терминалда турат, 5 миллион долларлык оборудование келген. Маалыматыңыз бар да? Ал жерде бир томография, УЗИ жана башкалар бардыгы бар. Бирок ошол больницанын ичине 50 миллион сомдук здание салыш керек. Ошол зданиянын ичине орнотуш керек да. Ошого 50 миллион сом акча жок болуп, 5 миллион долларлык биздин оборудованиябыз турат да, ушул күнгө чейин. Ошол боюнча маалыматыңыз бар болсо берип койсоңуз мага. Айбек Жапарович, сурооңузга рахмат. Мынакей азыркы кезде сиздин айткан боюнча Актилекте больницаларды городской больница кайсы абалда экенин, обл больницаны билем. Азыркы кезде сиз айткан аппаратура койгонго 53 миллион акча которулду. Которулду? Которулду. Рахмат. 2 жылдан бери турду да келгенде больница бүткөнүнө билесиңер көп болду. Бизде азыр томография жана башка Ош шаарында абдан мындай очередь болуп, жана ошондой эле жеке жакка көп барып жатат. Келечекте Алым Кадыр Сабырдинович сизге, келечекте мына жеке менчик больницаларга караганда биздин мамлекеттик больницалар жакшы болобу? Шарттары. Айбек Жапарович, мен ойлойм, конкуренциядан акыры барып мамлекеттик больницалар утуп чыгат. Буга ишенип турам. Сиздер жардам берсеңиздер, жаш аппаратуралардын баарын алып келсек, жакын арада эле жеңишке жетет коебуз. Рахмат. Ишиңизге келек, дагы сизге бир суроом бар. Чындыгында азыркы күндө биз саламаттык сактоо министрлигине акчаны бөлүп берип атабыз, жакшы элечи. Бирок бизде больницаларда 100% дары дармек менен камсыз кылуу жок да. Ушуну да көзөмөлгө алсаңыз. Себеби чындыгында больницада жаткандар бардыгы эле сатып алат. Так, Айбек Жапарович, мен ойлойм, муну да биз көзөмөлгө алып, 100% дары дармектер бүткөнгө көчөгүнү дагы биз ушул боюнча жолугуп сүйлөштүк, аракет кылабыз. Сиз экөөбүз сүйлөшкөн элек, сырттан келгендер боюнча милдеттүү түрдө медициналык камсыздоо боюнча $10 $100 чейин көтөрөбүз. Сырттан келген биздин Кыргызстанга жылына 3 миллионго жакын адам келет, ошодон түшүрөбүз деп максат кылган элек, тилек кылган элек. Ошол боюнча эмне болду? Айбек Жапарович, сиз менен мурдак сүйлөшкөндөй, биринчилерден бул бизде 35 миллион окуучу иностранецтер бар болчу. Азыркы кезде мен тактасам 70 миңге жетет экен. Аларды билесиздер, $200 биз киргизкенбиз, силер колдоп бергенсиздер. Сиз айткан жанакы эме боюнча мен да ойлойм, колдоп берсеңиздер биз киргизебиз. Себеби биз башка өлкөгө чыгып атканда эле ошол акчаларды биз төлөп чыгып атабыз да, алар эми үчүн бизге төлөп бербейт. Ошонун аркасынан биз медицинаны сиз айткан деп көтөрүп кетсек болот. Рахмат. Ошону ишке ашыра турган болсоңуз сиз тарыхта каласыз да. Мамлекеттен бир тиын акча албай, өзүңүздү полный камсыздыганга Кыргыз мамлекетинде Минзираттын бардыгын сиз камсызганга толук акча болот да, ал жердечи миллиарддаган акчалар. Себеби биз башка мамлекетке чыгып атканда билет алганда эле кошо сатып алабыз да. Ошондой кылып коюш керек биз дагы. Ишиңерге ийгилик кылайм, ошондой эле Гүлнара Маршева сизге да жаңы ишиңиз менен кечиңиз менен куттуктайбыз. Буга чейин да жакшы иштештик. Санарип министри боюнча сизге айтарым, сиз бир жыйындан кийин жолугуп кетсеңиз, именно ошо сизге байланыштуу мен 3 мыйзам жазып чаттым эле, ошол боюнча кенен талкуулайлы. Бул жерде убакыт жетишпейт. Рахмат.